Кыргызстанда 4-октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына каршы башталган нараазычылык митинги башламандыкка айланып бийлик алмашты. Ал эми учурда өлкөдө төңкөрүштөн кийинки саясий абал кескин өзгөрдү. Айрыкча коррупция менен күрөшүү күч алгандай. Мисалга экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы жана улуттук коопсуздук кызматы коррупциялык иштердин бетин ачып баштады. Айталы Финпол тез жардам унааларын $1 миллион кымбат алгандарга иш козгоду. Ошондой эле экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевке жана Жогорку Кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевке өлкөдөн чыгууга тыюу салды. Ал эми бүгүн эле бажы тармагындагы коррупция фактысы боюнча мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Раим Матраимов кармалды. Учурда сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында териштирүү жүрүп жаткандыгын улуттук коопсуздук кызматынын коррупцияга каршы кызматынан билдиришти. 2020 жылдын 20 октябрында республиканын бажы органдарындагы коррупция фактысы боюнча сотко чейинки өндүрүштүн алкагында улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы кызматы тарабынан өткөзүлгөн оперативдик ыкчам издөө иш-чараларынын алкагында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Раим Матраимов кармалып, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин имаратына алынып келинди. Такталганда 2016 жылдын башынан баштап мамлекеттик бажы кызматынын системасында төраганын мурунку орун басары Раим Матраимов башка кызматтык адамдар жана ошондой эле сырткы экономикалык ишмердүүлүк жүргүзгөн көзөмөлдөгү катышуучулар тарабынан бажылык башкарууда көмүскө киреши табуу максатындагы коррупциялык схема жолго коюлган. Анын негизинде мамлекеттик бюджетке ири көлөмдөгү чыгым келтирилген. Учурда сотко чейинки териштирүүнүн алкагында мамлекеттик бажы кызматынын жогоруда көрсөтүлгөн убактагы ишмердүүлүгүн текшерип, мамлекетке келтирген чыгымдарды эсептөө жана схемага тиешеси бар адамдарды аныктап, жоопкерчиликке тартуу багытындагы тиешелүү ыкчам тергөө иш-чаралары жүрүп жатат. Муну менен катар тиешелүү ыкчам тергөө иш-чаралары дагы да уланууда. Коомчулукта бул тездик менен коррупция менен күрөшүү иш-аракеттери Садыр Жапаров баштаган жаңы бийликтин коррупция менен күрөшүүгө болгон аракети катары мүнөздөлүп жатат. Буга байланыштуу өлкөдөгү саясий серепчилер Акаев мезгилинен тарта эле Кыргызстанда бийликке келгендеги биринчи убадалар коррупция менен аяосуз күрөшүү чакырыктары менен коштолуп келатканын айтышат. Бирок бул күрөштөр көп учурда саясий чөйрөдөгү талаш-тартыштарга гана жем таштап, ал эми жөнөкөй кыргызстандыктардын жашоо турмушуна көп таасирин тийгизе элек деп белгилегендер да бар. Ошону менен катар эле саясий серепчилер Садыр Жапаров баштаган жаңы өкмөттүн алгачкы коррупция менен күрөшүү кадамдары жакшы башталып, Жапаровдун жана азыркы улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси Ташиевдин коррупция боюнча билдирүүлөрү карапайым жарандарга ишеним тартуулап жатканын айтышууда. Жаңы өкмөттүн премьер-министр президенттин орун аткаруучу Садыр Жапаровдун алгачкы кадамдары айтып аткан сөздөрү, айрыкча коррупция боюнча айткан сөздөрү элге бир топ ишеним тартуулайт. Мунун ушул жагын баса эскертип коюшубуз керек. Анткени себеби коррупция бул эми бизде Акаевдин тушунда 7-чи этажга чыгып кетти дегендей, азыр 7-чи этаж эмес, бүткүл Кыргызстанды чырмалышып ажырыктай кармаган кезде. Эми Жапаров айрыкча коопсуздук комитетинин төрагасы дейбиз, ушу Ташиевдин билдирүүлөрү кандайдыр бир адамдарга, жөнөкөй адамдарга, карапайым адамдарга кандайдыр бир ишеним тартуулаганы көрүнүп турат. Бул алгачкы ушул эме. Эми ушул ишеним дагы мындан кийин 1 айдан кийин, 2 айдан кийин, 3 айдан кийин айрыкча алгачкы 100 күндүн ичинде билинет. Ошон үчүн албетте азыр кандайдыр бир радикалдуу түрдө кандайдыр өтө жакшы же өтө жаман деп айткандан алысмын. Муну күтө туруш керек. Бирок бизде билебиз, Акаев кеткенден кийин Бакиев да ушинте баштаган. Бакиев кеткенден кийин Атамбаев да ушинте баштаган. Ал эле эмес, мына азыр өз арызы менен кеткен Жээнбеков дагы алгачкы кезин ушу коррупция менен өтө каттуу баштап, эл алгач анча жакшы сүймөнчүк болуп турса дагы, Атамбаев баш болгон жигит кыздарды өкмөттүн жетекчилерине чейин каматтырып, бул эми албетте тарыхта калды. Тоже ушу коррупциядан баштаган. Саясатчы Бектур Асанов болсо жаңы бийликтин келгенине бир жума гана болду. Мындан улам алардын иш-аракеттерине баа берүүгө азырынча эртелик кыларына токтолду.
Тагыраагы саясатчынын айтуусунда жаңы бийликтин алгачкы кадамдары кадрларды албаштыруу, коррупция менен күрөшүү боюнча иш-аракеттери жакшы жашаандын белгиси катары сыпаттайт. Бирок кептин баары эми ишти аяңа чыгарып, бир алгылыктуу натыйжаны көрсөтүш керек экенин белгиледи. Кызматка келгенде баягы негизги ключевой орундарды алмаштырган туура. Себеби баягы иштин жүрүшү үчүн негизги кадрларды алмаштырып, өздөрү ишенген кадрларды коюш керек. Бул туура иш. Ал эми Матраимовдор менен ОПКга каршы күрөштү баштайбыз деп атат. Мурунку бийлик так айтып келген туура. Ал айтылчу нерсе, бирок кылган аракеттери кандай болот деп ошондой болот. Мен оюмча бүгүнкү күндө азыр информация маалымат окуп калдым. Райымбек Матраимовду кармап УКМКга алып келиптир деген. Бул жакшы жашан мен оюмча. Эгер ушул ишти эми аягына чыгарса жакшы болот. Кеп кармап отуруп койгондон кийин дагы ал түзгөн схеманы талкалаш керек. Ошолордун баарын ачыкка чыгарыш, элге ачык жарыя кылыш керек. Адилеттүү сот өткөзүш керек. Ушунун баары аягына чейин чыкса, мен оюмча жакшы болот. Азырынча башы жакшы деп айтсак болот. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова Матраимовдун ишине байланыштуу иш-аракеттерди колдоого алыш керек деп санайт. Бирок эң негизгиси ал бүгүнкү күндө Матраимовдун схемасына кызыктар адамдар көп экенин белгилеп, андыктан ал кармалган күндө деле анын ордуна башка топтор отуруп алышы мүмкүн экенин айтат. Буга байланыштуу Клара Соронкулова биринчиден системдүү күрөш жүргүзүү керек экендигин, ал үчүн бажыдагы системаны түп тамыры менен өзгөртүп, жаңылоо керек деп эсептейт. Эми жана Матраимовго карата болуп аткан аракеттерин колдоого алыш керек. Бирок азырынча ошо жанагы журналисттердин иликтөөсүнө эле таянып атышат го дейм бүгүн. Жана алинин иликтөөсүнө караганда жана 40 киши империя деген ошо журналисттердин иликтөөсү менен болуп атат да. Анан бул жерде эң негизгиси коррупция менен күрөшкөндө азыр эми булардын баарын иликтейт, камаган камайт, камабаган качат деген баягы эле да. Жалпысынан мындай системдүү күрөш болуш керек да. Ал үчүн бажы системасын толугу менен азыр бүт кетирип туруп, жаңыдан ачык конкурс жарыялап туруп, ачык конкурс менен элге көрсөтүп, кимдер талапкерлер, кимдер конкурс кандай өтүп атат деген мына ушундай иштер жүрүш керек. Бүт жаңыртыш керек да, ошондо гана системдүү күрөш болуп атат деп айтсак болот. Анан азыр кепилдик жок да, Матраимовдун схемасына башка топтор барып отуруп алышы мүмкүн. Туурабы? Ага схемага кызыктар болуп аткан адамдар көп эле болуш керек Кыргызстанда. Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков бүгүнкү жаңы бийликке келгендердин көпчүлүгү ар кайсы партиялардан келген адамдар экенине токтолуп өттү. Андыктан ал булардын баардыгы 2 айдын ичинде жаңы шайлоо болгончо чоң бир опурталдуу ишти тез аранын ичинде жасайт деп эч ким кепилдик бере албасын айтат. Бирок Артур Медетбеков негизинен жаңы келген бийликтин иш-аракети, ой-пикири жана иштейбиз деген умтулуусу бар экендигин өзгөчө белгилеп, эми жакын арада канчалык деңгээлде баардыгын ишке ашыра алат, бул алардын адистигинен, тазалыгынан жана туруктуулугунан көз каранды экенин билдирди. Бүгүнкү келген жаңы бийликтегилер бул көбү ар кайсы партиялардан турган адамдар. Бул чоң казаттан келди, республикадан келди, Иман Нуру партиясынан келишти, Мекенчил партиясынан абдан көптөгөн кишилер келди. Эми булардын баардыгы бир багытта ушул 2 айдын ичинде жаңы шайлоо болгончо bir çoğun o portalda iş kullanmak öte gep hiç kim gepli bir almaydı şu tez aranın içinde cesayetler. Birok negizinde bulardın bayağı iş hareketi, oy fikri taza olup oşon negizinde işteyimiz degen umtulusu var. Birok jakın arada kançalık dengeli oşonun bardığın işe aşırılışat. Алардын баягы адистигинен, алардын тазалыгынан, алардын туруктуулугунан билинет. Өзгөчө элдин көйгөйүн ezген бир чоң маселе бул акыркы убактагы Райым миллион боюнча болгон суроолор. Мына бүгүн Райым миллион өзү келип колго түшүп, ар кандай мындай массалык маалымат каражаттарынан берилип атат. Өзү келип ошо көрсөтмө бергени боюнча аныктама тактама дагы эле болсо бар. Буга улай эле Артур Медетбеков, тилекке каршы экс-президент Сооронбай Жээнбеков 14-октябрда өзүнүн буйругу менен АКС деген коррупцияга каршы күрөш кызматы жоюп кеткенин кошумчалап, ал эми андан кийин бул боюнча жаңы жоболор чыккан жок. Мындан улам бул жагынан да маселе жаралып, алдыда юридикалык укуктук талаш татыштар болуп кетиши мүмкүн экенин эскертет. Экинчиден, тилекке каршы
Сооронбай Жээнбеков 14 октябрда өзүнүн указы менен АКС деген коррупцияга каршы күрөшүү кызматын жоюп кетиптир. Ал эми аны жойгонун кайра отмена кылып, ал боюнча толук иштөөгө кандайдыр бир жаңы бир жоболор же жаңы указдар чыккан жок массалык маалымат каражаттарынан. Бул жагынан кандай маселелер жаратып атканы дагы алдыда көптөгөн юридикалык, укуктук талаш тартыштар болуп кетиши мүмкүн. Себеп дегенде ошол коррупцияга каршы күрөшүү кызматы азыр ар кандай чечимдерди чыгарып, териштүү иштерин баштап, кийин ошол боюнча сот ишине барса, сот болгондор же болбосо сот ишине барган же ошо сот процессине жүргөн адамдар арыз жазып, муну кайра актанганга баардык шарттарды юридикалык жактан түзүлүп калганын көрүп турат. Бул экинчиси. Үчүнчүдөн бүгүнкү күндө биз кандай деп эле ошо коррупцияга каршы күрөшүүдө, кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө биздин укук коргоо органдар дагы эле болсо баягы ордунан жакшы көтөрүлө албай чабалдык кылып турат. Бирок аракеттерди жасаш керек. Бардык иш алып баруу боюнча, тазалануу иштери боюнча өзүнчө бир жаңы процесс, жаңы реформаларды жасаш керек комплекс түрдө. Ошондо мындай бардык жагынан системалуу түрдө алга жылыш боло баштайт. Ал эми буга чейин 16 октябрда президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаровдун буйругу менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жетектөө алган Камчыбек Ташиев мындан ары биздин мамлекет бандиттердин жана коррупционерлердин өлкөсү болбойт. Мен бандитизмге каршы күрөшүү үчүн келдим деп жасалган. Мамлекетке келтирген зыянын ар бир коррупционер бир нече эсе, ондогон эсе көбүрөөк кылып төлөттүрөбүз. Так? Биз аларды түрмөгө камап 10 жыл кармап отургандан көрө biz alardan 10 milyonun 100 milyon kılıp mamleket töktürgönümüz yaxşı. Tak? Oşondo al adam hiç kaçan korrupsiya baylanışmaydı. Korrupsiya eretinde tapkan akçaların, üy mülkün, je bolsa kaysı bizneslerin bardığın mamleketke biz ötközöbüz. Ana hazır көрүп атасыңар korrupsiya менен деп туруп канчалаган адамдар камалды. Бирок ошол адамдарга ошол келтирген зыяндарын мамлекетке албагандыгы үчүн алар түрмөдө 1 жыл, 2 жыл, 5 жыл болса да отуруп чыкканга макул. Себеби алардын урдаган акчалары алардын бала чакасына, үй бүлөсүнө, өзүнө өмүр бою жетет. Биз ошондуктан урдалган акчаларды, коррупциялык жолу менен табылган акчаларды мамлекетке бир нече эсе көп кылып кайтартабыз. Ошондой эле буга чейин жаңы шайланган өкмөт башчысы Садыр Жапаров дагы журналисттерди коррупция менен күрөшүүгө көмөктөшүүгө чакырган эле. Эми мындайда журналисттер Мындан ары, мен сиздердин күчүңүздөргө таянам. Коррупция менен күрөшүү боюнча, сиздердин жардамыңыздар керек болот. Мисалы буга чейин бардык баягындай коррупция менен аралашкан моменттерди тартып, мисалы жана Али Токтакуновдун программасы жөнүндө айтып атам да. Ошондой болгон учурда кайра аны менен ошолорго рахмат айтыштын ордуна кайра аларды каралап бийлик тараптан ушундай болгон учурлар болгондо эми мындан ар бир журналисттин ошондой иликтөөсү болсо иликтеңиздер, коррупцияны иликтеп тактап бир жактылуу болбосун, сиздерден суранам, бир жактылуу болбосун, тактап качан гана фактыларды далилдеп 100% бергениңиздерде сөзсүз түрдө мейли ким болбосун жазага тартылат. Белгилей кетсе, Кыргызстанда 4 октябрдагы кезектеги парламент шайлоодон кийин наразы болгон эл митингге чыгып, жыйынтыгында бийликти алмашты. 2017-жылы 6 жылга шайланган Сооронбай Жээнбеков абалды андан ары курчутпоо максатында президенттик кызматын мөөнөтүнөн мурда 15 октябрда тапшырууга аргасыз болду. Ал эми учурда мамлекет башчынын милдетин азыр премьер-министр Садыр Жапаров аткарууда.